Спорт жайында ачылган күнүзгү стационар бир жумадан бери шаардыктарга кызмат көрсөтүүдө. Мында 6 медицина кызматкери бейтаптарды дем алышсыз тейлеп жатат. Кайрылгандардын басымдуусу улуу курактагы тургундар. Мындай жок дейт, кооптон жок. Өзүң сак болуп, өзүң карашың керек экенес. Аракет кылсаң берекет, аракет кылбасаң каякта. Каракөлдөргө ооруп алат деп айтат элем дедим. Оору мындан ары болбосун таптагы, жакшылык эле болсун. Ушу менен чыгып кетсин бар, кетсин. Ошол денсаулык каалайм Каракөлдүн элине. Аманчылык, теле киши оорубасын. Вообще эч ким оорубасын. 56 орундуу жайда тейлөө учур эртең мененки 8ден кечки 8ге чейин. Учурда шаарда күндүзгү стационарга кайрылгандар 80ден ашууда. 3 күн мурда оорулуу адамдар агылып келип жаткан. Көзгө көрүнбөгөн душман менен алышып жаткан медиктер абал турукташып баратканын айтат. Жеңил формадагылар кайрылып атышат бул жергечи. Анан ГСВга кайрылышып, врачтардын назначениясын алып алышып, ал жакта капельница жасалбайт, уколдорду, капельницанын баарын ушул жерден алып атышат. Кыйла жылыш бар, башында кайрылгандардын баары сакайып, жакшы болуп, кайра да жаңы поток келип атат да. Анан бул жерде керектүү дары-дармектердин бардыгы бар, бирок больнойлор өздөрү назначение менен дарыларын алып келип атышат. Каракөл шаарында азыр 23 адам өпкөнүн эки тараптуу сезгенүүсү менен дарыланууда. Кечээ 15 июлда оор абалда жаткан 27 жаштагы эркек киши дарттан улам каза болду. Дартка кабылгандардын арасында медицина кызматкерлери да бар. Анан медиктерди деген айта турган болсок, акыркы учурлар өздөрү да ооруп калды. Көбү ооруп атат. Ошондон кыйналып атабыз да. Мисалы үчүн лабораториядагы кыздарыбыз ооруп атат, реанимациядагы кыздарыбыз ооруп. Анан бирок алардын акыбалдары кичине дурустарын улам дарылап, капыть этип, анан кайра эле чыгарып атабыз. Бирок ошого карабастан байкуштар ооруса дагы өздөрү деген дарыланып алып, капыть этип, бири-бирин поддержка кылып, кайра эле ооруларды карап атабыз. Ошонун ичинде Каракөл шаарынын эли дагы ишенбей, бүгүнкү акыбал ушул да. Ар бир семьяда жок дегенде бир киши симптомдор менен ооруп атат бүгүнкү күндөчү. Ар бир киши. Муну эч ким жашыра албайт, айта албайт дагы. Азыр эл ишенди. Ал эл ишенип, ынанып, бүгүнкү күндө эл азыр өзү эле маска тагынып атат. Өздөрү норманы сактап атат, санитардык нормаларды өздөрү сактап атат. Өздөрү коруп калышты, действительно ишенип калышты. Расмий маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун аймагында коронавирус аныкталган 714 учур катталды. Алардын 57си учурда ооруканада дарыланып жатат. 11 бейтап каза болсо, калгандары толугу менен айып чыгышты. Ал эми 17 адам пневмониядан каза болгондугу айтылат. Бибисара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Каракөл шаары.